Ассаламу алейкум, кадырман телегөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өзгөртүүсүн баштады. Бүгүн мен эфирде Максат Атабаев алып бармакчымын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте балдардын ата эне алдындагы милдеттери кандай болуш керек, деги эле бала ата эненин алдында кандай ата энеге болгон мамилени кандай кылыш керек, кандай кызмат кылыш керек, ушул жаатта сүйлөшмөкчүбүз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Жорабай ажы Шергатиев келип отурат. Кош келипсиз. Кош бакылсын. Жорабай ажы, акыркы учурларда мындай балдар өз алдынча болуп, жанагы ата энеге болгон мамиле бир сууп бараткандай бир сезилет да. Коомчулук арасында, анан соц сеттерден карасак деле ошондой жагдайлар орун алган учурлар бар да. Негизинен эле баланын ата эненин алдындагы милдеттери шарият көрсөткөн тартипте кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага мактоолордон, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдардан кийин эми чындыгында биздин шариятыбызда ата эненин орду өтө зор, маанилүү. Бул тууралуу Кур'ан Каримде Алла Таала өзү баяндап кеткен. Бул ата энелерге болгон мамиле кандай болуш керек. Анан башка бир аяттарда, көптөгөн аяттарда өтө байгы катуу бекем осуяттар кетет. Алла Таала өзү айтып атат да, мен силерге буйрук кыламын, өкүм кыламын, осуят кыламын деген сөздөр менен ошол ата энелерге. Ошондуктан байгы Ибн Аббас өз сөзүндө айтат да, 3 нерсени Алла Таала 3 нерсеге мындай жакын, биринин атынан бири айтты дейт да. Бирин аткарбаса, экинчиси аткарылбай калат, кабыл болбой калат деген сөз. Мына ошолордун эң алгачкысы эле мына ушул маселе да. Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана" дейт. Мунун маанеси Алла Таала өкүм кылды дейт да. Бир гана мага сыйын кыла, мага ибадат кылгандан кийин силер ата энеңерге жакшылык кылгыла деди да. Ошол Алла Таалага кулчулугубузду кылгандан кийин, ибадатыбызды, дуа тилегибизди кылып бүткөндөн кийин эле экинчи орундагы турган балага негизги баягы мындайча айтканда жумушу бул ата энесинин кызматы, ата энесине жакшылык кылуу, аларды ыраазы кылуу, аларды капа кылбоо, аларга баягы капа боло турган жаман сөздөрдү айтпоо. Мына ошолордун баары ушул аятта айтылган да. Мына ушул аяттын уландысында айтат: "Ла тaqulлахума уффин" дейт. Караңыз, Алла Таала айтып атат да, сен ата энеңе уф деген да сөздү айтпаган дейт. Анан биздин алымдарыбыз айтат, бул уф деген сөз адамдын оозунан чыккан эң бир жеңил сөз да. Эми ушундан оор нерселердин бардыгы арам болуп эсептелинет дей берет да. Балки бир аз капа кылып кое турган сөз айтсаң, андан жогорураак турат да уф дегенден. Балки туура эмес сөз сүйлөп койсоң, же балки жийиркентип койгон болсо, кээ биргилер сөгүп сагып да салышы мүмкүн, кээ бирилер такыр карабай таштап коюшу мүмкүн. Мына ошолордун бардыгы арам болуп кете берет. Ошондуктан ата эненин урматынын сыйы сен ага уф деген дагы сөздү айтпаган дейт. Сен аларга өзүңдүн вахфад лахума жанаха зулли минар рахма дейт. Аятта келет да. Сен аларга өзүңдүн мээримдүүлүк канатыңды төшөгөн дейт да. Аларга жакшы мамиле кылган деген сөз да. Анан бакы дуа бата ирегинде келет дагы: "О Аллахым, о Раббим, менин кичинемден кандай багып, тарбиялап чоңойткон болсо, ата энем экөөсү же бирөөсү карып калган учурда сен дагы аларды өз рахматыңа, мээримиңе алгын" деп бата кылган дейт. Бул мына ошол биздин Кур'андагы балдардын, кыздардын ата энелерине болгон мамилесини ушул жерде эле сонун кылып көрсөтүп коюп атат да. Негизинен баягы бейиш ата эненин таманын алдында деп айтылат го. Мына мен ошол кече ошол соц тармактан карап отурсам, бир үй бүлө баласы ошол атасын карылар үйүнө таштап койгон экен. Бирок аны өзүнүн баягы баласына жашырып айткан эмес экен да. Анан баласы сурап атат да,
Менин чоң атамды качан алып келесиз, менин чоң атамды качан алып келесиз десе, чоң атаң азыр ооруканада, ооруп атпайбы, тигинти атпайбы, минти атпайбы деп анан шылтоогун айтып, анан акыры ошол баласы билип калат экен да. Мен чоң атам баягы карылар үйүндө турбай, сен эмнеге мени жашырып мага жашырып айтпадың десем, сен балакай азыр сен окушуң керек. Мен сенден көп нерсени үмүт өтүп атпаймынбы десе, анан ошол баласы айтып атат да. Ата анда мен сизди дагы ушинтип карылар үйүнө чоңойгондо карылар үйүнө таштап турбаймынбы деп айтып атат да. Анан негизи эле баягы сиз айтпадыңызбы, эң жеңил жолу уф деп, ох деп айтып койгон деп атпайсызбы? Анан бул ата энеге кызмат кылуунун негизги маңызы, максаты, чек арасы бала үчүн кайсыл жерден башталат? Өзү ушул ата эне маселесинде, мамиледе мусулман адам өтө этият болуш керек да. Бизде шариятта ушундай жакшы бир түшүнүк бар. Бул Курандан, сүннөттөн бекемделген. Бир адам бир күнөө иш кылып жүргөн болсо, ага Алла Таала бир мүмкүнчүлүк бере бериши мүмкүн экен да бул дүйнөдө. Балки тооба кылып калат, балки тооба кылып калат, кайтып калат депчи. Анан ошону менен тооба кылып өтүп кетсе, тооба кылбай, эми кыяматта өз жазасын ала берет дейт да. Бирок ата энеге кылган жамандыктын баягы зыянын, кесепетин же болбосо жазасын ал бала акыретте эмес, бул дүйнөдө эле көрөт дейт да. Акыреттегиси ал өзүнчө маселе. Анын эсеп китеби башкасы бар да. Ошону адам баласы бул дүйнөдө эле көрөт дейт. Жашоосунда береке болбойт, канчадан кыйынчылыктар болот. Муну ошондуктан баягы Умар ибн Хаттаб таваф кылып аткан экен. Таваф кылып атса, бир киши ошол апасынын жонуна көтөрүп алып, ал да таваф кылып аткан экен да. Эми ажылык алып барыптыр да. Анан Умарды танып калыптыр. Танып калыптыр дагы сураптыр да. Мен мына апамды канча деген жерден алып келип, ажылык кылдырып атам, жонума көтөрүп баса албайт, көтөрүп жүрөм. Мен сүтүн актадымбы дептир да. Дегенде анан айткан экен. Сени апаң төрөп аткан учурдагы бир кыйналып онтогонун дагы актай элексиң деген экен да. Башка бир хадисте, мына ошо Сираджиддин Ошинин Тазкиратул Нисабул Ахбар ли Тазкиратул Ахир деген китебинде келет. Периштелер дайыма бата кылат экен эртең менен. О Аллахым, ата энесине жакшылык кылгандарга сен жакшылык кылгын дейт. Ата энелерге жамандык кылгандарга өзүң жетиштүүсүн депчи. Жазаларын алсын дегендей маани кылат экен да. Анан ошол жерде айтылат, ааламдагы канча деңиз океандардын тамчысы болбосун, канчалаган багы майда таштар болбосун, жалбырактар болбосун, биз ата энеге кызмат кылсак, ошончо кызмат кылсак дагы биз сүтүн акташыбыз кыйын экен да. Ошондуктан биз мен жасап койдум, аткарып койдум, кылып койдум, эми болду болбош керек экен да. Биздин кызматыбыз дайыма түбөлүктүү болуш керек экен да. Бир немеде келет, бир бала пайгамбарыбыздын доорунда бир аз арыздана коет да. Атам келет, анан тигимди алат, мунумду алат, анан акча сурай берет, башка кыла берет дегенде пайгамбарыбыз кыска эле жооп берип койгон экен да. Сен дагы, сенин мал мүлкүң дагы атаңдыкы деген экен да. Мындайча айтканда, ошол сен мейли үйлөндүң, өзүңчө болуп кеттиң, бирок ата энеңе кызмат кылуу сенин мойнуңда кала берет деген сөз. Бул балдардын баарына кала берет деген сөз да. Атаң муктаж болсо, ошондуктан баягы суроо берип атпайсызбы? Балдардын ата энелерине болгон укук акысы кандай дегенде, биз биринчи дайыма жакшылык кылсын деген болсок, экинчи мына ушундай ар кандай материалдык, моралдык жардамды берип туруш керек. Негизинен бүгүнкү коомдо баягы жаштар өз алдынча иштеп, акчалуу болуп, анан баягы чет жактарга чыгып, эс алып, же болбосо бир компания, фирмаларды ачып иштетип атпайбы? Анан ата эне экинчи орунда калып калгандай да. Анан мунун акыбети же болбосо мунун кесепети кандай болуп калышы мүмкүн? Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Алла Таала чындыгында бизге берип аткан болсо ырыскыны, жана сиз айткандай компанияларды алып иштетип атат, соодада бир жакшы жетишкендикте жетип атат, илим тармагында жетип атат. Биз бир нерсени билишибиз керек да, бул чындыгында кайдан келип атат депчи. Чындыгында бул Алла Таала берип атат да. Анан ошол ата эненин бата дуасы бар да бул жерде. Аны бала сезбеши мүмкүн.
ата эне дайыма баласына бата кылат, дуа кылат. Мына ошолордун бата дуасы менен анын үстүнө эң негизгиси Алла Тааланын ийгилиги менен жетип атабыз да. Биз ошондон ошону унутпашыбыз керек. Дайыма биз деле ата энебизге бата кылып, колдон келген жардамыбызды мүмкүнчүлүккө жараша аткарып турушубуз керек. Алыста болсок жок дегенде чалып сүйлөшүп турушубуз керек. Бул ата эненин акысы үзгүлтүүсүз нерсе. Мына ошондон айтып атпайбы? Ал жаннату тахта акдамил уммахат деп. Бейиш эненин тамагынын астында. Мааниси бул ыраазычылыгында да. Ата эне ыраазы, бул пайгамбардын хадисинде келет, ата эне ыраазы болсо, Алла Таала да ыраазы болот экен да. Анан пайгамбарыбыз айтат, бул ата энең сенин бейишке болгон эшигиң дейт да. Ата энеңге жакшылык кылган болсоң, ошол эшикти ачтың, бейишке кирип кете бер дейт. Ата энеңге жамандык кылган болсоң, бейиштин эшиги сага жабык деген сөз да. Баягы биз неменин пайгамбардын сахабаларынан да үлгү ала турган болсок, Усман ибн Аффан өтө баягы исламга келгенимден кийин дейт, энемдин жүзүн жакшы элестете албайм дейт да. Эмне жагынан десе, өтө энесин урматтаганынан, сыйлаганынан баягы көзүнө тик каралчу эмес экен дейт деп айтылат да. Ал эми Харис ибн Нуман айтат экен, мен апамма өзүм тамактандырам, өзүм кийимдерин берем, өзүм жардам кылам, кээде башын жууп коем. Бир сөз айтса, кээде түшүнбөй калсам, экинчи жолу сурабайм дейт да. Кээде баягы бир тапшырма берсе, бир нерсе айтса, жакшы укпай калышы мүмкүн экен, анан унчукпай эле чыгып туруп, анан жандагылардан сурайт экен да, жана апам мага эмне деди эле. А бир сахаба болсо, ошол апам менен бир табактан тамак жегенге уялам, балки апам ала турган, жакшы көргөн нерсени мен колума алып коюп, наразы кылып койбоюн деген деңгээлчилик дагы ошондой урмат сый болгон дейт да. Ошондой урмат сый болгон дейт. Анан пайгамбарыбыздын убагында Йеменде Увейсил Карни деген адам болгон экен. Ал эми пайгамбарыбыз азыркы эми Сауида, Мекке, Мадинада болсо, ал Йеменде болгон экен. Эми көпчүлүк адамдар келип, пайгамбарыбызга келип, исламды кабыл алып, ушинтишкен, бирок ал келген эмес экен. Анан пайгамбарыбыз айткан экен, ошол Йеменде Увейс Карни деген уруудан да, мындайча айтканда, киши бар деп Умарга да айткан экен да. Ошол келсе дейт, ошонун батасын алып калгыла деген экен. Силерге истигфар кылсын деген экен. Анан ал киши пайгамбарыбыз өтүп кетет, Умар ибн Хаттабтын убагында келип калат экен. Анан Умар сураштырып жүргөн экен да. Анан ошол киши келди дегенде барып, сен кимсиң деп сураганда, мен Увейсмин. Мурат дегенденби, ошо Мураттын Карын деген уруусунанбы десе, мен ошомун дейт экен. Анан сенин денесинде ала оору болгон экен да, биз пес ала оору дейбиз го. Ошонусу айыгып, бир тыйынчалык гана жери калган экен. Баягы ошол ата апасына аябай бир мээримдүү кызмат кылган адам болгон экен да. Анан ошонун батасын алган экен. Пайгамбарыбыз ушинткен, бизге бир бата бериңиз деп батасын алган экен да. Анан ошол жерде алымдарыбыз айтат, ошол ата энесине, өзүнүн апасына кылган кызматы аркылуу бул пайгамбарыбызга келе албай калды деген баягы немелерин айтат да. Бул болсо дагы биздин тарыхта, динибизде баягы ата эненин орду өтө зор, өтө маанилүү, өтө сооптуу. Мына ошондон бала деген дайыма ата энесинин кызматында болуш керек. Абдан сонун айттыңыз. Мынакей ушул суроону өзүм мен берейин деп аттым эле. Негизинен баягы ата эне улгайып калат, алардын да жашы өтөт дегендей. Анан негизинен ата энеге кызмат кылуу баланын негизги милдеттеринен болобу? Бала милдет кылыш керекпи? Баягы кээ бир учурда келин алдын келин милдет кылыш керек дегендей, бала оодарып койгон учурлар көп эле болот да биздечи. Жок, бул эң негизи бул балдардын милдети. Балдарынын, кыздарынын милдети. Бизде китепте ошондой келет да. Эми бизде балдар деп айтабыз, ошол балдары канча баласы бар болгон болсо, ошолордун баардыгынын милдети болот. Ата энесине жакшылык кылуу, кемчилигин толуктоо, капа болсо көнүн алуу, кубанып турган болсо куттуктоо, сыйлоо дегендей, мына ушул комплекстүү кандай жакшылык болсо, ошонун баары бул баланын милдети. Ал эми келиндики болсо, келин ошол күйөөсүнүн ыраазычылыгын алуу жагында ошол кайната, кайненелерине кызмат кылат да. Мисалы, аял адам күйөөсүнүн ыраазычылыгын алса бейишке кирет дейт. Бейиштин 8 эшигинен кире берсин дейт. Ал эми эркек адам бул ата энесинин ыраазычылыгын алыш керек дейт да.
мына ошол жактан кызмат кылган жагынан бул сооп болот, садака болот. Мисалы келинге алардын батасын, дуасын алат, үй бүлөсү өнөт, өсөт да, берекелүү болот. Мына ошол жактан гана биз карашыбыз керек да. Баягы милдет деп эле же ашыра неме кылып эле же кемсинтип жок, андай бул шариятта такыр уруксат эмес. Мына ошондон балдарга айтып атат, пайгамбардын хадисинде келет, силер ата энеңерге ушундай келет да, мээримдүүлүк, ырайымдуулук көзү менен карасаңар дейт да, бир жолу карасаңар, Алла Таала ачылыктын умранын соогун берет дейт. Анан бирөө сурайт экен, эгер бир күндө 100 жолу ошентип карасамчы десе, ошончонун соогун ала бересиң деген экен да. Бул жөнөкөй эле моралдык, адамдын жан дүйнөсүндөгү эле нерсе да. Жакшы баягы ата энесине мээрим көзү менен карап койгону, мээрим көзү менен караган адамдын жан дүйнөсү дагы канчалык таза болот, канчалык ата энесине жакшы болот. Мына ошондуктан дайыма биздин ошол Алла Таала Куранда айтып кеткен, пайгамбарыбыз өзүнүн сүннөтүндө баяндап кеткен баардык ошол көрсөтмөлөрдү, осуяттарды эле аткарган болсок, чындыгында биз өз ата энебиздин урматына жеткен болобуз. Алардын эң негизгиси бата дуасын алган болобуз. Мына ошондон дайыма баягы бактылуулук эмне дегенде айтабыз да, бул пайгамбарыбыздын сүннөтүндө деп. Мына пайгамбарыбыздын сүннөтүндө ушулардын баары айтылган да. Биз ошону эле аткарып койгон болсок, болду, биздин бул дүйнөдөгү жакшы бир ийгиликке жеттик десек болот. Баягы бактылуулук бул акчада же мансапта эмес да. Бул адамдын жан дүйнөсүнүн канааттуулугунда. Мына ошондон баягы сиз айтып кеткен өзүнүн атасын карылар үйүнө алып барып салыптыр, апасын алып барып салыптыр деген нерсе көбөйүп атат. Бул чындыгында өкүнүчтүү нерсе. Балки ошол атасын үйдө багып, үйдө карап бата дуасын ала турган убакыт, мына ошол нерседен Алла Таала баарыбызды сактаган болсун. Биз ошол эмне кылышыбыз керек? Эң негизгиси ошол ибадатка бекем болуп, ошол Куран сүннөттөгү эле көрсөтмөлөрдү ушул багытта эмнелер айтылган, ошону эле айткарган болсок, Алла Таала өзүнүн баягы убада кылган соопторун бере берет. Негизинен баягы ата эне негизинен эми жаш кезинде ал күчкө ээ болот эмеспи? Баягы карыган, жаш өтүп калган мезгилде аны баягы ары түткүнчүк, бери түткүнчүк кылбай, балдары, кыздары кезектешеби, башкагыла ооруп калганда ушундай кызмат кылууга негизинен өзүнүн балдары милдеттүү болот турбайбы бул жакта? Ооба. Негизинен биздин убактыбыз соңуна чыгып атат. Мен акыркы суроолорду берип калайын. Ата эненин дуасы жөнүндө бир кеп кылып бербейсизби? Ооба, чындыгында ата эненин дуасы балдары үчүн өтө маанилүү. Пайгамбарыбыздын хадисинде келет, 3 дуа кайтарылгыс дейт да. Кайтарылгыс, ал кабыл болот дейт. Ошол үчөөнүн бирөөсү бул ата эненин балдарына кылган дуасы экен да. Жакшы дуасы, мындайча айтканда. Жакшы батасы деп. Кээ бирлер ачуулангандан терс бата берип коюшу да мүмкүн да. Ал да өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондон коркушубуз керек биз. Мына ошондуктан адам баласы дайыма колдон келишинче ошол ата энесин ыраазы кылганы бул батасын алганы деген эле сөз. Бирок анын үстүнө дагы бир жакшы дайыма баталарын, дуаларын алып жүргөн болсо, пайгамбардын хадисинде келгендей, ата эненин дуасы эч кайтарылбайт дейт. Аллах субханаху ва таала баарыбызга ошол ата энебиздин батасын алууну насип кылсын иншалла. Алла разы болсун. Жана эже биздин эфирге убактыңызды бөлүп келип, балданын ата эненин алдындагы милдеттери, укуктары боюнча абдан бир маанилүү маек куруп бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин куттуу студиябызда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Жоробай Ажи Шергазиев болду. Ал эми эфирдин жүрүшүн мен Максат Атабаев алып бардым. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсүндө кийинки аптада жолугушканча жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.